Саламатсыздарбы кадырман угармандар, жана бизди Facebook, Марал ТВ аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр, эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен Орозгүл Арстанова алып барам. Биздин бүгүнкү коногубуз ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов агай. Сүйүнбек агай, сизге ыраазычылык билдиребиз ушундай убактыңызды бөлүп бизге маек бергенге макул болгонуңузга. Агай, ушул сиз менен маекти ушул улуттук нарк боюнча баштасак, президенттин жарлыгы чыкты, бир катар иш-чаралар өтүп атат, өзүңүз да аймактарды кыдырып жатасыз дегендей. Анан бирок аны ишке ашырууда сиз өзүңүз жалгыз болуп калган жоксузбу? Негизи эле ушул мамлекеттик катчы институтунун штаты кандай? Арыбаңыздар, агайын туугандар, улуу нарктуу журт. Биз элибизде сөзүбүздө дайыма ушул сөздү бекем пайдаланып, элибизге кийрели деп атабыз, кайра какшап айтып атабыз. Туура президент Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн 7-ге жакын указы биздин идеологияга байланыштуу да, инсандын адеп акылактуу көнүгүүсү боюнча, манас үчилтиги боюнча, кино сериалдарды улуттук нарк салт кааданы даңазалоо боюнча кыргыз наркы деген указды өзүнчө чыгарды. Андан кийин Кыргыз мамлекетинде наркты ишке ашыруу боюнча мамлекеттик программаны дагы өзү указы менен бекитти. Биз негизи ошол бекитилген улуттук нарк өнүктүрүү боюнча кабыл алынган программанын негизинде иш алып барып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, биринчи элге түшүндүрүш керек эле. Биз бул 3 кылымдан ашык, 3000 жылдан ашык тарыхыбыз бар деп атабыз. Андан да мурдагы тарыхыбыз бар деп атабыз. Ошонун баары ушу күнгө чейин улут болуп, журт болуп, жерди ээлеп, желекти көтөрүп, биз кайсы идеологиянын негизинде келип жеттик. Бизге белгилүү болгон кийинки улуттук идеология, коммунисттик идеология, фашисттик идеологиялар булар кийин эле пайда болду. Акыркы эле 100 жылда пайда болгон кийинки эле идеологиялар. Буга чейин дүйнө жүзүндөгү элдер эмненин негизинде биригип келишкен. Баарынын эле биздикиндей манасы жок да, мисалы үчүн. Ушундай анан биз ушул заманга чейин өзүбүздүн суроо бердик өзүбүз. Бизди ким алып келди? Эмненин тегерегинде биригип келдик, ушунгө кантип жеттик? Көрсө, улуу наркыбыз менен, салтыбыз менен, адатыбыз менен, абийир менен, уят, тил, дил, ар-намыс, ошонун баарын укумдан тукумга жеткирип алып келген экенбиз. Ушул бизди сактап келген. Биздин манасыбызда, мен жаш кезимде манасты мен деле ушундай элдик чыгарма, ооз-эки чыгарма катары кабыл алчумун. Бирок ушул ооз-эки чыгармалык оостон ооско ооз-эки ыкма менен өткөндүн өзү эле уникалдуу. Миллиондон ашык сап ошо кылымдан кылымга ооз-эки жазып койгон киши жок. Китепти бирине бири берген киши жок. Көчмөн заманына ушул күнгө чейин ушу келип жеткени бир чети абдан уникалдуу. Дүйнө тарыхындагы, дүйнө таанымдагы көрүнүш. Экинчиден, мунун күчтүүлүгү, уникалдуулугу оостон оозго ооз-эки ушул күнгө чейин келип жетип, андан сырткары атактуу баштуу манасчыларыбыздан кийин азыр жайнаган 100дөн ашык манасчылар дүңкүлдетип айтып атышпайбы? Мына бизде ушул суроого кайрылып, анан улуттук нарк маселесин ушул указды кабыл алып, ушул указга барды президент мырза. Кол койду ушул указды керек бизге деп. Ушул указдын концепциясын кириш сөзүндө окуп чыгып туруп абдан ишеним менен бизге тапшырды да. Биз уште улантып жатабыз. Эми ар кандай өлкөбүздө кырдаал барды, финансы каражат кырдаалдарыбыз бар. Ошого байланыштуу менде азыр 5 киши иштеп аткан, азыр 2 киши менен иштеп атам. Бул мен дагы кошумча каражат сурагандыкка жатпайт, себеби мүмкүн болушунча башка ресурстарды да пайдаланып, администрациянын күчүн пайдаланып, райондук жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз иштешип, мен ошол бүгүн күндөгү менин армиям ошол жергиликтүү мамлекеттик органдар, айыл өкмөттөрү ошолор менен иштешип, план түзүп алып, түрө кыдырып, түрмөктөтүп биздин каада салтты айтып атабыз да. Жакшы эле кол кабыш кылып атышабы жергиликтүү бийлик? Шүгүр, барсам эле баары ошо кубануу менен тосушат, жакшы уюштуруп берип атышат. Ошо мен барып сүйлөп келип атам. Азыр соцсеттерде биздин мамлекеттик катчы сөздөн качан ишке өтөт деп суроо коет да. Мен иште жүргөнүм менен иштери жок да. Айрымдары көп эмес. Бул менин милдетим.
ошол жол наркы болобу, тоо наркы болобу, жигит кыз наркы болобу, байбиче наркы болобу, ушунун баарын даңазалап айтып, элге айтыш бул ушун үчүн мен президенттен айлык алам, мамлекеттен айлык алам. Анан кылган ишим ушу, мен иште жүрөм. Анан көптөгөн менин окурмандарым сурап калат, сүйлөй эле берет экен, анан качан ишке өтөт деп. Мен башка кандай кылып иш кылайын? Менин сөзүмдүн негизинде, указдын негизинде тиешелүү мамлекеттик органдар иш алып барууда. Анан агай ушул азыр мен байкаган боюнча сиз ушул мамлекеттик катчы катары улуттук наркты жайылтууда ушул заманбап ыкмада социалдык тармактарда мындай жакшы мындай жада калса ийгиликтүү колдонуп жатасыздар. Жыйынтыктары кандай болду? Ушуну менен да бөлүшө кетсеңиз. Эң кызыгы ошол мен тамашалап коем, менин нарк жоокерлерим депчи, таксилердин курактагы балдар бар. Тескабар бар, Атакул толугу менен тартышат. Ошондой балдар бар, өздөрү аркаман ээрчип барат. Анан толук тартышат дагы. Анан аларды эл журт биринен бири өзүнө өзү эле жайып жиберди да. Эмне болуп жайылып кеткенин өзүм деле түшүнбөй калдым. Мындай мен жалаң наркты айтып келатам. Элдер жайып, анан силердин өзүңүз, сиздин коллегаларыңыз аларды эмеге бөлүп, 3 мүнөттүккө кылып, 2 мүнөттүккө кылып, темасын коюп, өздөрү уланып кетти, жайылып кетти да. Анан жайылса экен деп тилек кылып атабыз. Себеп дегенде мен бирөөнө дагы чакырып алып, мындай кыл, тигиндей кыл деп тапшырма берген эмесмин. Сиз менен мен биринчи жолу жолугуп атам. Сиз уже көп материалдарды билесиз. Эл өзү колдоп кетти. Демек, бул элге керек оокат экен да. Эл ушуга түшүнбөй турган экен, жетпей турган экен. Өткөндө бизде бир жаңылык болду. 669 жол куруу техникасы келген экен да. Жол маселеси жөнүндө. Анан менден кайрылып калышты, ушу кыргыз наркында жол боюнча кеп кылышканбы деп. Анан отурган мен айтып бердим. Кыргыз наркына, салтына, кыргыздын санжырасына кирбеген бир дагы кобудуш, бир дагы бир жаңылык же журтка бар же мындай жок. Мунун баарын айтылган сөзсүз. Мына Кыргызда жолдун түрлөрүн эле айтып берейин. Бөксө жол, кыя жол, жалгыз аяк жол, даңгыр жол, өрдөмө жол, чубатма жол. Мунун баары качан? Бул ар биринин өзүнүн орду болгон. Малды кыя жолго салгыла, жайлоого эртерээк жетели депчи. Бөксө жол менен бастыргыла, төбөбүз душманга көрүнбөй, ылдый түшүп кетпөй, ошо бөксөлөп отуруп, мерчемдүү жерибизге жетип баралык деп. Даңгыр жол деп илгери биздин Кыргыз аймагынан өткөн кербен жолдор болгон. Ошол эле Улуу Жибек жолу, ушундай кербен жолдор, дөңгөлөк араба жолдор болгон. Ошолорду даңгыр жол деп айтышкан. Жалгыз аяк жол менен мал издешкен. Негизи ар бир жолго өзүнүн наркы болгон. Мына ошол жолго байланыштырып ошол наркты айтып, мени коомчулукка дагы маалымат бердим да. Ошон үчүн Орозкүл биздин маегибизде коомчулук билиш керек. Нарк өзүнөн өзү элге жагып, эл өзүнөн өзү жайып атат. Эң негизги көрсөткүч ар бир телефондо кетип жатат азыр. Өздөрүнө жаштар эң көп колдонгон TikTok'та да аккаунтуңуздар бар экен. Аябай дагы кетип атат да. Менде жардамчым, кеңешчим бар. Алар ушу мага тиешелүү гана көптөгөн каттар менен иштешет, каттуу анализдөө менен иштешет. Кайсы багытта суроолор көбөйүп кеткен, ушу эки эле киши иштейт. Мен түшүнүү менен мамиле кылдым. Менин секретариятым бир аз кыскарганда мен мамлекеттик саясатты туура түшүнүп, мындай капачылыгымды билдирген жокмун. Бирок ошол бүгүнкү саясаттагы негизги колдоочулар эл журт силер, анан сиздин курактагы журналисттер өздөрү жайып, өздөрү таркатып, өздөрү ар кайсы маалымат айдыңында жайгаштырып атышат. Бул мени аябай кубандырды. Ошол президент Акаевдин убагында жаштар менен, окуучулар менен иштешүүдө жанагы Манас кошуну, Семетей, Сейтек деп жаштар уюмдары түзүлүп ар бир мектепте. Анан биз ошол Сейтек кошуну, Семетей кошунуна кошулуп калдык. Манас кошуну деп 3кө бөлүп, жана жагуу тагынып, ошондой бир идеологиянан жана Манастын жет осуяты деп баарыбызга жаттатып, ушундай бир иштер жүргөн. Анан азыр сиздер окуучулар менен кандай иш алып барып жатасыздар? Мектептердеги окуучулар. Эң мыкты суроо болду. Себеби адам баласына муктаж кылып, аны милдеттендирип, ушуну билгиле, ушуну окугула, ушуну үйрөнгүлө дегенде жукпайт. Адамга кайсы убакта билим жугат, кайсы убакта маалымат кулагына кирет, ошого зарыл болгондо гана кирет.
зарылчылыгы жок, анан муну жатта десе бүгүн жаттайт, эртең унутат да. Анан мына азыр чоң класстарда, улуу класстарда университеттин мугалимдери барып, тилден, адабияттан, тарыхтан, коом таануудан берген мугалимдер ошол нарк маселеси жөнүндө кошумча сабактан сырткары сабакта илгери бар эле ошондой маалымат берип атышыптыр. Ош техникалык университетинде кафедрада мугалимдер студенттерге лекция окуй башташыптыр. Нарк тасил боюнча лекция окуп, 2-3 күндөн бери менен байланышып атам. Ошондой лекцияларды окуй баштадык депчи. Мына көрдүңүзбү? Мен буйрук берген эмесмин. Ушинткиле кафедраларды ачкыла, илимий темаларды бекиткиле. Ошол жагдайда лекция окугула деп бирөөнө да буйрук берген эмесмин. Зарылчылык келип чыкты. Суроолор көбөйдү. Анан мугалимдер окуй башташты лекцияны. Мурдагы биздин эмес кандай эле агайдын, эжейдин айтканынын баарын угуп, баягы тоголок болдон, торпогун жаттагандай барыбыз жаттап, анан элде азыр ушул керек болуп турат да. Кантип биз башка өлкөлөрдөн айырмаланабыз? Дүйнөнүн бардык өлкөсүндө сотовый телефондор бар, машинелер бар, коммуникациялар бар, жолдор бар, үйлөр бар. Бизибизден бирибиз эмнебиз менен айырмаланып, эмнебиз менен улуттук иденттүүлүк менен бөлгүз көрсө, наркыбыз менен, салтыбыз менен. Мына акыркы Европа өлкөлөрүндө, мына дээрлик өнүккөн өлкөлөрдүн баарында тек акыркы 10 жылдын ичинде улут тарыхыда, улут наркына өтө көңүл бурушуп, тиешелүү мыйзамдарды кабыл алышып, тиешелүү жарлыктарды кабыл алышып, эски англичандардын, француздардын, немистердин, орустардын жакында Путинден доклады чыккан көрсө, тарыхы менен, наркы менен элдигин сактап калат экен. Бизде айтышат, Манаста Курандай жаттаган эл булар деп бизде айтышат. Манаста таможня, бажы саясаты, салык саясаты, жаратылыш саясаты, экологиялык саясат, шунун баары тең Манастын окуяларында такма-так акка кара менен жазгандай көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Семетей эпосу бул жалаң ички душмандар менен, ичкүйдүүлүк менен, көрө албастык менен, бирине бири оор кыскандар менен күрөшүп жүрүп өтүп кетти. Ошон үчүн Семетей кайып болду, Семетей деп аяктайт Семетейчи. Анын өлүп жерге коюлганын эч ким билбейт, же кайып болуп учуп кеткен, жөн эле кайып болуп кетти. Көрсө адамдын тарыхында, адамдын жашоосунда жана ичкүйдүүлүк, көрө албастык, кутумдук ушунун баары төрөлгөндөн күндөн баштап ушу күнгө чейин эле чогуу келет экен. Бир аксакалыбыз кайтып калган экен, бир жигит келип айтат экен. Аксакал, мен жакшы киши болдум, жоголо күттүм, Кудай мага көзү түз экен, жакшы досторду берди дейт экен. Менин досум мен кыйналганда жанымда турат дейт экен. Карыз болсом төлөп койгон, кайгыга батсам жөлөп койгон, кайгымды тең бөлүшөт, кемчилигимди тең бөлүшөт. Ушундай досторду күттүм дейт экен. Таанышман угуп отуруп анан сенин сөзүңдү улайынчы дейт экен. Мен да дос күттүм дейт экен. Менин досум дейт. Менин ийгилигиме менден мурда кубанат дейт. Менин кубанычымды жора жолдоштору менен бөлүшөт дейт. Мага бир жакшы кабар жетсе, менден мурда ал кабарды жарыялайт дейт. Мен кайсы ийгиликке жетсем, ошол ийгиликке өзү жеткенсип, аябай кубанып, чечекей чеч болуп, менден да бактылуу болуп кетет дейт. Адам баласы дейт, данышман айтып атат. Төрөлгөндө эле адам баласында тийиштүү көрө албастык, ичкүйдүүлүк деген, ушакчылык деген болот дейт. Чыныгы дос дейт. Ошол ичкүйдүүлүк өзүнүн көрө албастыгын жеңип, ичкүйдүүлүгүн жеңип, ушакты айтпай, кайра чыныгы дос болуп, мына менин досум экөөбүз тең бактылуу болдук дейт. Тиги сенин досуң болсо дейт, бактылуу досуң сага жардам берем деп, сага тыйынтем деп, мына эки киши бактысыз дейт. Мына чыныгы дос бул чыныгы ийгиликке кубанган, сенден мурда кубанган, сенден мурда сүйүнгөн киши чыныгы дос дейт. Себеп дегенде өзүнүн көрө албастыгы, ичкүйдүүлүгүн жеңип, өзгөнүн ийгилигине кубанган, буга эрдик керек деп атпайбы.
батырдык керек буга. Бул кандай адам болуш керек, өзүнүн жанагысынын баарын жеңип, өзгөнүн кубанычына кубанган адам деп. Мына кандай нарк сөз. Анан агай ушул жогоруда окуучулар деп сураганын себеби, ушул акыркы күндөрү интернет айдыңында өзүңүз да көрүп жатсаңыз керек, жана принцесса Дури деп ушул жана баңгизат колдонгон жаш ушу өспүрүмдөр баңгизат колдонуп, анан жанагы мисалы УКМКда кармады, улуттук коопсуздук кызматы 18 жаштагы балдар ушул жанагы баңгизат катылган жерлерди издеп таап аткан жериненчи, анан мисалы сиз буларды көргөндө мамлекеттик катчы катары жүрөгүңүздөн кандай өткөрөсүз? Эми бул негизи аябай эң эле жаман кабар, эң эле жаман көрүнүш. Башка төрүп жаңы эле бала чакабыз чоңоюп атып, айрымдары ушундай тарбиядан сырткары калып, ээн эркин калып, жанагындай ээн баштыкка барып атканы, анан ал ушу жайылып кетишинен коркуп, бул аябай жаман көрүнүш. Мунун баары тең балдарды жолго салып аткан, жолго коюп аткан мугалимдер, ата-энелер буга өзгөчө көңүл буруш керек. Кадимкидей баш аягына күнүгө 1 саат атайын ушул жагдайда маалыматтарды өткөрүп, туура маалыматтарды жеткириш керек. Мурда биз балдарыбызга баарын айтып турчубуз, бизге деле айтып келе чыбыкты дегенде чыбыкты алып берчүбүз. Ошо менен өзүбүздү сабап туруп, илип кой десе илип койчубуз. Мына апага тентек кылсаң айтат, ай, келе чыбыкты дейт. Чыбыкты бересиң, өзүңдү сабайт, кайра илип кой деп, кайра илип коесуң. Башка иман башка эле да. Азыр коммуникация аябай өнүккөн заман. Ар бири азыр сойлоп жүргөн балдарыбыз деле бизден мурда өзүнүн мультфильмдерин таап алатпай, тили жок балдар деле чайланайын. Мына азыр ошол техникалык өнүгүшкө дагы туруштук берип, ага кыргыз контентин киргизүү өтө кыйын болуп атат. Биринчиден, экинчиден ошондой шалаакылыктарга жол бербеш керек. Ал үчүн ата-энесинин жоопкерчилигин жогорулатыш керек. Ата-эненин жоопкерчилиги кайсыл убакта жогорот? Алар өздөрү кантип ушул күнгө чейин келип жаткан нарк населин тарбиясын билиш керек. Балдарыбызды кичинекейинен эле мен көп жерде айтам го. Ушу балдар, тестияр балдарды Кыргыздын бир даанышманы, бул Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын романынан окугам мен. Бир 20-га жакын баланы атка мингизип алып, көстөрү талыганча, өстөрү арыганча ат жалынан казан астырып, белдери бекчейгенче ат үстүнөн түшүрбөй 40 күн бою аттын үстүнөн табактандырып, тарбиялап, коңшу кандай болот, кокту болот, тоо жайлоо кандай болот, ашууларды кантип ашат, жигиттикке, батырлыкка кантип даярданат. Тең эски кылым эле ушуларга көңүл буруп, тестияр балдарды ошентип бөрү бөлтүрүүнү башта колотуп тарбиялагандай кылып тарбиялашкан. Атка мингенден баштап сол жагынан аттанып, оң жагы менен камчыланат балам деп ушундан бери айтып келишкен. Ушулар абдан зарыл болгон көчмөн эл үчүн ушундай тарбиялык насааттар. Бүгүнкү күндө заман өзгөрдү, бирок айтыш керек да, бүгүн делечи кандай адам окуп билим алыш керек деп. Илгери менин поколениямды, менин муунумду китеп уурдап чоңойгон балдар деп айтышат биздичи. Бирөөнүн китебин уурдап алып окуп, анан кайра алып барып берип, ушундай суусап окушкан да. Бүгүнкүдөй каражаттар жок эле да. Анан бүгүн болсо каражат көп, маалымат көп, бирок ага туура жол берген кишилер аз болуп атат. Ошон үчүн биз айтып аткан салт наркыбыз менен, адатыбыз менен аларга да жеткирели деп. Мен кайрылган маселелердин баарында ушунун баары камтылды да, тикток вариантында боло жайылып атат. Өтө өкүнүчтүү нерсе мындай орун алышы. Анан ошол кыргыздар сөз баккан элбиз дегенибиз менен ушул кыргыз саясатындагы кеп маданиятыны сиздин купулуңузга толобу? Себеби парламенттеги мисалы жана өкмөттүн өкүлдөрү менен депутаттардын кайым айтыштарын көрүп калсаңыз керек. Ошол эле убакта ошол жогорку трибуна деген парламенттин трибунасында жогорку кызмат адамдары мисалы этикага туура келбеген сөздөрдү айтып салган учурлар болуп жатат. Анан балким ушул улуттук наркты жайылтууну алгач саясий элитадан да мындай башташ керекпи? Алар менен кандай иштеш керек? Мен өзүм 30 жыл парламент иштедим. Ар жерде ар кандай көз караштагы адамдар келет. Мен дайыма какшап келем.
мыйзамдарды жазганда адистер жазыш керек. Себеби парламентке келген депутаттар баары тең эле юрист эмес. Бирөө мыкты ишкер, бирөө мыкты тигүүчү, бирөө мыкты мугалим, бирөө мыкты уюштуруучу. Анан юристтер да бар, аз. Алар кантип закон жазмаган, алар законду окуйт. Алар закондун негиздемесин окуйт. Салыштырма таблицасын карайт. Анан бул закон мага жагат же жакпайт деп айтып чоргон да. Ал эми мыйзамдардын баарын тең өкмөт кийриш керек. Дүйнөлүк парламенттик практикада 90-дон ашык пайыз мыйзамдын долбоорлорун өкмөт гана кийрет. Парламентке бир 10-15ке жетпеген гана мыйзамдарды депутаттар кийрет. Депутаттар кийирген мыйзамдар боюнча дүйнөлүк практикада башка парламенттерде атайын комиссия түзүп алып кийришет. Бизде комитеттер иштеп атат. Биз болсо өнүгүп келе жаткан Кыргызстанбыз. Азыр элдер өздөрүнүн өкүлдөрүн шайлап, ошол мыйзамдарга өзгөртүү, толуктарды киргизүүгө шарттарды түзүп атат да. Менимче, ушу биздин депутаттар бүгүнкү күндө ар кандай тигил же бул маселелерди чагылдырууда ар кандай эмоция менен айтышат. Мен оюмча көч бара-бара түзөлөт дегендей, биздин парламентаризм, өзүнчө парламентаризм бул 30 жылда эле убакыттын ичи болуп атпайбы? Менин оюмча баары жакшы болот. Биринчиден, экинчиден сөз, кеп деген сөздү айтып калдыңыз. Кыргыз баласы сөз деген аттан түшүп берет. Кыргыз баласы сөзгө жыгат, кыргыз баласы сөзгө жыгылат. Сөздүн күчү өзүң оңолоп десең сөзүң оңолсун дейт. Ырдын, кептин, сөздүн атасы ыр дейт, катасы чыр дейт. Мына ошол эмне деп сүйлөтүн мурда ойлонуп сүйлөшүбүз керек. Ойлонбой сүйлөгөн айыкпасы онтогон ооруга кабылат деп айтышат. Ошон үчүн акыркы күндөрү бизде саясий маданияттагы бир топ жогору болуп калды. Байкасаңыз керек, тез бизде өтө жаактуу, өтө таасирдүү бул биздин соц тармак. Кийген кийиминен баштап, ичкен тамагына чейин тартып алып жазып атышат. Азыр коом тарбиялап атат баарыбызды, мени баш кылып. Баарыбызды коом тарбиялап атат. Кымындай бир ката кетсин баса калып жатпайсыңарбы? Сабатың жойылды беле, ушуңга чейин караңгысыңбы деп. Айлабыз гана кетип атпайбы? Бүт мамлекеттик кызматкерлер азыр жандал бастап өтө туура жазууга аракет кылып атышат, туура сүйлөгөнгө аракет кылып атышат. Бул жакшы көрүнүш. Бирок сиз айткандай, жанагындай алешемдиктер болду. Анда-санда бул болуп турат. Эл болгондон кийин, баары бирдей болбогондон кийин, кээ бири өзүнүн пикирин ар кандай сөздү пайдаланып, каражаттарды пайдаланып сүйлөшөт экен. Анан буга дагы түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн бир жерде жер жырып кетип, суу каптап токтобой, ана келип жасаса, кайра токтобой атса, эми чекеден сылап жылы жумшак сөз айтмак беле, катуу эле айтышат да. Анан иманында келип баса калып, көкпөрү тартып, ушинтип салды деп айтышты эле оор да. Ошон үчүн кооп өзүн өзү тарбиялап атат. Азыр жогорку кеңеште бир топ аябай саясий маданияттары бийиктеп, жакшы сөздөр менен, көбүнчө кыргызча сөздөр менен сүйлөп иш алып барып атышат. Оңолуп атышат деп мен кескин эле айта алам да. Бизде дагы ошо бир кагаз даярдасак, ал кагаз массалык маалымат каражаттарына жарыялана турган болсок 4-5 сыйра кайра окуйбуз. Ошондо да кээде катасы кетип калат. Анан ошо сиз менен маекке даярданып жатып, Кыргызстандагы жер суунун аталыштары тууралуу да ушул пикириңизди уккум келди. Мисалы, кыргыз-казак эл аралык айтыштарында ушул Бишкектеги 4 райондун аталышы мындай акыркы жылдары тема болуп калбадыбы? Анан негизи эле ошол бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бирок кайра унутулгандай болуп калды. Сиздин оюңузча ушул 4 райондун аталышын өзгөртүү керекпи? Жеке 4 район мен мындай толугунан айтканда, негизи менин оюм боюнча Кыргызстанда тарыхый аттар эч качан жоголбош керек. Мисалы, Кумбел, Арукенин жону, Курманчылга, Тержайлак жайлоосу, Чоң Арык, Кепер Арык, Музоке, кандай шумдук аттар. Кандай сонун аттар. Кең жайлоо, Алато, Аларча, Аламүдүн, тарыхый аттар. Муну бөлүп да чыгара албайсың кулакка сиңгендер. Ошол эми Аламүдүн деле келип алмаштырабыз деп баласы тың чыккан, бирөөсү келип атасынын атын жабыштырса, эми баягы уйга ээрди
uydu tokугандай эле болуп көрүнүп одоно оркоюп жаман көрүнөт. Биринчиден менин позициям ошол. Кыргызстанда кайсы жерде кандай тарыхый аттар болсо ошол калыш керек. Бул бир. Экинчиден ошо аймакка деги эле элге абдан таасирдүү эмгек сиңирген, эмгек элдин оозунда калган, кийинки кездерде элдерге билим берүүдө, маданият агартуу жагдайында аты жөнү такай аталган, анан баатырдыкты көргөзгөн, журтубуздун атын желегин көтөргөн тарыхый инсандарыбыздын аттары коюлуп атат. Буга да каршылык жок. Эл өзү чогулуп келип, жыйын өткөрүп, анан коюп атышат. Анан үчүнчүдөн, мисалы үчүн, биз Совет көчөсү азыр Байтик Баатыр көчөсү, Московский көчөсү бар. Бирок оозубуздан Моссовет эле деп басып жүрөт. Кулабызга ушунчалык сиңген, кирген. Анан көчөсүн канча Белинский көчөсүн Белинка эле деп жүрбөйбүз. Баары эле ушинтип атышат да Белинка деп. Ал эки көчө болуп калганы менен эч кимдин иши жок. Мисалы үчүн да атты сиңириште денеге сиңириш керек да. Анан жөнү жок эле аттарды ошентип кишинин атын кое берсек, фамилияларды кое берсек, кыргыз мамлекети жалаң фамилиялардан туруп калышы мүмкүн да эгер ушундайларга жол берсек. Ошон үчүн мыйзамда да каралган, мындай татаалдыштырган жолу каралган да, эмгеги, эрдиги ар бир кыргызчанын оозунун ичинде, оозунун учунда болгон адамдарды койсок жарашат. Анан бул райондор боюнча да көп сөз болду. Айтыштарда да айтып калышат, ушул жерде ушул көчө болбойбу, тиги көчө болбойлу деп. Бул жагында атайын саясатты алып барган бизде тиешелүү мамлекеттик орган бар. Менин оюмча ошол чечимдерге келип сунуштар болот го деп ойлоп атам да. Анан өзүм тейлебеген маселелерге киришип алып, жөн жерден чатак чыгарып албайм. Эмне үчүн болбойт экен? Ошол Элмирбектин, Тууганбайдын, Ашыралынын атын коюп, мисалы үчүн койбосо, эмне үчүн болбойт экен? Ар бир кыргыздын оозундагы көрүнүктүү инсандар. Менин оюмча бул жагдайда биздин өкмөтүбүздөгү тиешелүү комиссиясы органдарыбыз дагы өздөрүнүн сунушун жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Көптөгөн айылдарыбыз бар, бизге тиешеси жок аттарды, ошолордун баарын алмаштырса болот. Петровка, Сосновка, Николаевка деген аттар дагы эле бар. Өздөрүнүн ким экенин эч кимибиз билбейбиз. Алардын ордуна биздин көрүнүктүү маданият кызматкерлерин, жазуучулар, мамлекеттик ишкерлердин аттары менен же болбосо тарыхый аттарын калыптандырыш керек. Бизге тиешеси жок көптөгөн аттар бар да, Сосновка мисалы үчүн да. Мурда аты болгондо мурда аты эски атын койсо болот. Азыр эле мен белгилеп өткөндөй, биздин мыкты маданият кызматкерлерин көзү өтүп кеткен, көзү барларын да коюп ачпайбы? Коюш керек. Бул жагдайда мен ошол өзүбүздүн улутту, нарыкты, даңкты даңазалаган, ошолорду элдин оозуна кирген биздин инсандарыбыз менен сыймыктанган адамдардын аттары коюлушу шартка ылайык жана абзел деп эсептеймин. Анан бирок биз өзүбүз ушундай саясатты жүргүзүп атканда дагы абдан этият болушубуз керек. Себеби Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Ал жагында эске алышыбыз керек. Эстүүлүк кылышыбыз керек. Капа кылбай. Анан бирок ушул күнгө чейин дагы эле сакталып турган бизге дайыны жок аттар бар. Алардын баарын эмес, кайсынысы ыңгайы туура келсе ошону өзгөртүш керек деп ойлойм. Муну эмнеге сурадым? Себеби Казакстанда ошол 3000дей шаар, кыштак жана көчөлөрдүн аталыштарын ошол өз маанисин жоготконуна байланыштуу өзгөртүү боюнча ошол токтом кабыл алынып, анан азыр көп облустардын аталыштары, мисалы Павлодарды Баянауыл деп, ошол сиз айткандай тарыхый аталышына, Түндүк Казакстанды Кызылжар, анан Батыш Казакстан облусун Акчайык, анан Чыгыш Казакстанды Алтай деп атоо боюнча мындай буларда тарыхый аттар анан белгилеп өтпөдүмбү? Тарыхый аттарга өтүшүбүз керек, бул керек аябай депчи. Мына Чүй облусу, Ысык көл облусу, тарыхый аттарда. Ошол себеби өткөндө ошо социалдык тармакта бирөө жазды да, Кара Балтадан Бишкекке чейинки айылдарды санап келсем, эки эле кыргыз аталышы бар экен, Сокулук, анан Шопоков шаары депчи. Калганы бүт баары сиз жана жогоруда өзүңүз санап кетпедиңизби? Бизге белгиси жок, же бир тиешеси жок эле аттар, ошолордун баарын тартынбастан туруп эле тарыхый аттарын же тарыхый инсандар менен койсо туура эле болот.
Анан ушул дагы бир биздин коомдун эң чоң экономикалык, социалдык жактан алып караганда ушул көйгөйү бул миграция. Анан улуттук наркты жайылтууда мигранттар менен иш алып баруу да мындай кандай каралган? Мисалы ошол бүтүн жерде жашап, иштеп жүргөн мигранттарга биз мындай алардын өзүнүн кыргыз экендигин сактап калууда кандай жардам бере алабыз? Тилекке каршы кыргыз наркында салтында түндүктү көтөргөн белдүү баштуу жигиттер же уруу аксакалдар ушул түндүктү көтөрөт да. Тилекке каршы акыркы жылдарда түндүк көтөрүп кереге жайып берчү жигиттерибиздин баары сыртка чыгып кетишти. 20 жаштан 50 жашка чейинки күчтүү, алдуу, белдүү азаматтарыбыз ошол башка миграцияга чыгып кетишти. Анан ушундай коркунуч турат. Ушундай эски тил менен айтканда кыйын күн түшүп калса түндүк көтөрчү жигиттерибиз каяка кетти? Бел байлап кийиз баскан, шырдак шырыган кыздарыбыз каяка кетти? Деген дагы маселелер айтылып калып атат. Бул өтө жөнүндүү. Менин оюмча bu ellerden oşup duruşu da bir tarihi norma var. Adam qaysi aka varıp yaşasa, qaysi tilde söylese özünün hukuku деген. Бирок biz sosyallık tarmaktarda ушул теманы да жөн калтырбай, бул темада айтып атабыз. Бизде да ошол биринчиден президенттин бир нече указы чыкты Садыр Нуркожоевичтин. Ал указ жаңы иш орундарын түзүү, чакан кестерди куруу, жолдорду куруу, жаңы ишканаларды ачуу, ишканаларды кайсы жерде ресурс болсо ошо жерде ачуу, семет кайсы жерден чыкса ошо жерлерди ачуу боюнча анан өкмөт да ошондой иштерди алып барып, чүпүш орундарды түзүп, ошол жердеги айлыктарды көтөрүп, анан өзүбүздүн элди өзүбүз сактап калалы деген саясат абдан бүгүн катуу жүрүп атат да. Жаңы жумуш орундары ачылып атат. Биздин өлкөбүздү курулуш аянтчасына айланып калды десек да болот да, канча жерде жол салынып атат, канча жерде чакан кестер салынып атат, ишканалар, аэропорттордун баары ачылып атат. Биринчиден элди алып калыш үчүн элди бияктан үй бүлөсүн бага алгандай жана өзүнүн жашоосун, турмушун көтөрө алгандай шарттарды түзүшүбүз керек. Зарылдыкты түзүшкө жана мен башында айткан зарылдык, необходимость. Ошо зарылдык болгондо гана бир жерде деле үй бүлөсү бага тургандай шарттар түзүлдү да элдер эч жака кеткиси келбей калат. Бул биринчиден, экинчиден биз массалык маалымат каттарынын акыркы технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, нарк маселебизди да ошол жака жайып атабыз. Кеңири жайылып атат. Россиянын көп аймактарында биздин лекцияларды, биздин доклад кылгандар көп. Азыр ошол бирден бир эффективдүү жолу, таасирдүү жолу заманбап келген маалымат каражаттарын жеткирип ыкмаларын толук пайдаланышыбыз керек. Анан ошол жана жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз, YouTube'дан кароолор ушул 250 миң, 300 миң көрүүгө чейин жетип атат деп. Анан мен комментарийлерди карап чыктым, жазылган комментарийлер дээрлик 99% жакшы, ошол бул керектүү нерсе экен, анан аябай пайдалуу болуп атат деп. Бирок ошол эле убакта эми комментарийлер бар мындай, мисалы биз жомокту жакшы көргөн элбиз, өткөн тарыхыбыз менен эле мактанып жүрө беребизби, качан азыркы өзүбүз кылган иш менен мактанабыз деген дагы маанидеги ушундай пикирлер бар да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Негизги эле элди эл болуп калыптандырууда, анын жаңы ийгиликтерин чагылдырууда, жетиштирүүдө эң биринчи жомок пайда болот. Мисалы үчүн Жюль Верндин китептерин окуганбыз баарыбыз элечи. Суу алдында жүргөн корабльдер чыгат экен. Кишилер анын ичинде үйүндө басып жүргөндөй эле жүрө берет экен. Суу алдында 80 миң километр деген чыгармасы бар. Капитан Немо деген чыгармасы бар. Деле мындан 300 жыл мурда эле жомок болчу. Ай учабыз дегенде эле жомок болчу. Суудан ушу светти күйгүзөбүз деген бул жомок болчу. Оюбузга да келбеген. Калыгул атабыз айтып атат, чыны карагайга чыгат, алысты зым менен угат, алтын чака тыйын чыгат, атасынан баласы кыйын чыгат деп мындан 150 жыл мурда сүйлөп атат. Ал убакта бул жомок болчу. Кудай ата ушул куулаган карагайдын башынан кайдагы жарык келет. Мунун баары чындык беле. Мунун баары тең эмне болчу? Жомок болчу. Азыр суу алдындагы корабльдер барбы? Азыр мына поездар барбы? Темир жолдор менен. Машиналар бар. Мунун баары жомок болгондо. Биринчи ушул элди өнүктүргөн ушундай жомок пайда болот. Ушундай болот экен деп. Азыркы тил менен айтканда
фантастические произведения деп коет. Кыргызча айтканда жомок. Ушул сиз мага бияка келерден мурда сиз турган жериңизден эле мен менен байланыштыңыз. Мурда чуркап келишиңиз керек эле. Машинеге түшүп, издеп таап азыр болсо, бул мындан канча жыл мурда жомок болчу, ушундай болот беле депчи. Анан ошо жомок дегендерге жообум ошо да. Бул эч кандай жомок эмес, каныбызда, салтыбызда сиңген. Мисалы үчүн мен бир сөздү дагы көп айтып калам, ыймандуулук боюнча бир сөз бар да. Бир аксакалыбыз бир кичинекей чатырга кире калса, шырдагынын баары, кийисинин баары тешик экен, тешигинен чөөсүп турат. Аябай жүйдө жашаган үй экен, үйдө отурган ошол үйдүн келини апакай жолугун чечип турган дасторконго жайып экен. Кирген киши жана аксакалыбыз бөлтүрүк чечедин денеси дүртөтүп чочуп мындайды көрбөгөн, Кудай сактайлын ай. Аланып кетейин, жолугуңду көтөр. Ак жолуң башыңдан түшпөсүн садага болой. Разымын деп эшке чыга калса, ошол келиндин күйөөсү бир жалгыз эчкисин бура тартып анан сойгон аткан экен. Ага да бата берип жиберет экен. Бир кезде бөлтүрүк чечен келди, элдин баары жыйылып келип, бирөөсү супарасын бүктөп көтөрүп, бирөө козусун жетелеп, бирөө малын айдап келип, таң атканча чеченди сүйлөтүшкөн экен. Бул жерде мораль эмне? Адамга болгон адамдын мамилеси наркыбызда. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Ушул эмне жомокпу? Бул саясат бизде ушундай болгон. Жанында барып көргөн эмеспиз аны ошону. Бирок элдин арасындагы нарк деп, салт деп айтып атпайбызбы? Ыймандуулук. Мына жолугун эметиги дасторкон кылып жеп жегенде тигин ыраазы болуп кетип бата берип атпайбы? Тарбиялык мааниси барбы? Бар. Мисалы үчүн мен көп жерде айттым, сиздин Марал радионун угуучуларына айтып коеюн. Bir айылды баккан, bir журтту баккан bir аксакал бар экен, алгыр бүркүтү менен. Жанындагы бир топ жаштар менен бастырып келип, аң улайлык деп турса, алыста борчуктан түлкү чыга калат экен, булт этип. Баягы бүркүт талпынган учуруп жиберет экен, бүркүт жакындап келип анан өйдө карай учуп кетип калат экен. Жанында тургандагылар айтат дейт, аксакал, бүркүтүңүз айныды. Бул жолу жыдып калды. Түлкүгө кол салган жок десе, аксакал айтып атат. Ай, кыргыздын аркында асылга асыл кол салбайт дейт. Теги буштан булт этип качып чыккан түлкүнүн калтары турбайбы дейт. Түлкүнүн калтары аябай кымбат, куулжуган териси бар, ушундай асылдар. Асылга асыл кол салбайт дейт. Бул эми бүркүткө анан түлкүгө байланышкан окуя. Сөзүм көңүл бургузчу. Жакшы кишиге жакшы кол салбайт. Жакшы китепке, мисалы үчүн да, асылдуулук, нарктуулук. Жакшыга жакшы кол салбайт, жакшы дишке жакшы менен мамиле башкача болот деген сөздү айтып атат да. Ушуну мен чечмелеп анан айтып атам. Анан жана жомок дегендерге жообум ошо да. Биз ушундай өлкөнү курабыз деп балким жомоктур. Көп эле дүйнө жүзүндөгү жомоктун баары ишке ашпадыбы? Радио, телевидение, машина мунун баары эле жомокта. Бир сөздүк кам илгери балыкчы, Бишкек балыкчы темир жолу жаңы эле салынып бүтүп анан поезд каттай баштаган экен, анан биздин тентек байкелдерибиз тонду тетири кийип алып, поездду үркүтөбүз деп поездду үркүтөбүз деп жолдун боюна жатып алып аракет кылышкан экен. Бул тамаша сөз, анан бирок ошол менин оюмча иштин баары жомоктон, ой жортумдан, ой жүгүртүүдөн, фантазиядан башталат да, кыялдан башталат да. Теги айга барып конобуз деп кимдин оюна келди эле. Мындан бир 50-60 жыл мурда ошого да киши жетеби Кудай атабы дешип, аралап жүрбөйбүзбү? Ал эмес, баргыбыз келбей атат го айга, барып келип алыпчы. Ошол Маданият министрлиги тарабынан кыргыз жаран деген концепцияда иштелип чыгып, сунушталып жатат. Анан сиз мамлекеттик катчы катары ошо азыркы заманбап бир кыргыз кандай болуш керек? Мисалы, бир ушул улуттук наркты сиңдирсек, анан бир 10 жылдан кийинки, 15 жылдан кийинки бир кыргыз жараны кандай өзгөчөлүктөргө болуш керек? Мисалы, эки тилде эркин сүйлөгөн же үч тилде эркин сүйлөгөн же дагы кандай бир өзгөчөлүктөрү болушу керек? Менин оюмча, азыр кыргыз жараны кандай болуш керек? Өзүнүн тилин жакшы билген, нарк населин, тарыхын, маданиятын өздөштүргөн, 5-6 тилде керек болсо 10 тилде, көп тилде сүйлөгөн, көп тилдин маданиятын, илимин, билимин, адатын билген,
жакшы кийинген, өзүнүн улуттук кийимин, улуттук салтын, абийирин даңазалаган, ошол эле учурда өзү менен чогуу жашаган башка улуттун өкүлдөрү менен тил табыша алган, алар менен ысык мамиледе болгон адам мына кыргыз жараны ошондой болуш керек да. Биздин өлкөдө 80ден аша улут бар, 100гө жакын тилде сүйлөшөт дегендей. Ар кандай тил бар, ар кандай улуттар бар. Кылымдар бою чогуу чаран жакшынакай жашап келе жатабыз. Ошо үчүн кыргыз жараны деген сөз коюлуп атат да. Яны кыргыз жараны эмне болуш керек? Керек болсо башка улуттардын түшүн жороган, башка улуттардын да маданиятын, тилин өздөштүргөн, өзүнүн тилин, маданиятын, өзүнүн салтын, кийим кечесин туу чокуга койгон. Бул чыныгы кыргыз жараны ушундай болуш керек. Өзүнүн ким экенин билбеген, өзүнүн актуулугун билбеген ал башка жерде деле барып жыргатпайт, жарыбайт. Ошон үчүн биринчи өзүңдүн тарыхыңды, өзүңдүн маданиятыңды, өзүңдүн салтыңды даңазалаган, уланткан, өзүңдүн кийимин кийген, башка кийимдерди кийип жүргөндөргө сый мамиле кылган, жанындагы мамилелер менен чогуу жүргөн, кыргыздын кызыкчылыгы үчүн жанын үрөө иштеген, биздин аймакта кыргыз мамлекетинде жашаган адамдардын негизги багыты ушу болуш керек деп эсептейм. Өзгөчө өлкөгө атын берген, өлкөнүн желегин көтөргөн кыргыз журту, кыргыз жараны, кыргыздын балдар кыздары ошондой жарык, маңдайы жарык, артта калбаган, алдыга умтулган ошол башка биздин тил үчүн бир дагы улут келип күйбөйт, ушу кыргыз тилин кетсин деп биз гана күйүшүбүз керек. Биз гана өзүбүздүн тарыхты даңазалаш керек. Биз дүйнөлүк нарыкты өзүбүзгө сиңирип, өзүбүзгө жакканын пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн кыргыз эле наркы дей бербей, дүйнө жүзүндө кандай нарктар бар, андай асыл сөздөрдүн, асыл нарктар менин элиме кандай таасир этет, жакшы таасир этчүлөрдүн баарын сиңирип, мына ушундай нарк бар деп өзүбүзгө сиңирип айтышыбыз керек. Көптөгөн өлкөлөр өздөрүнө тиешеси жок эле тарыхый чоң личностторду алып биздин өлкөдө төрөлгөндө даңазалап атышпайбы? Биз эми үчүн кетечиктешибиз керек. Биз дагы даңазалашыбыз керек. Айнан сиз ушул буга чейинки маектериңиздин биринде чоң апаңыз менен өскөнүңүздү айткан экенсиз. Анан мындан улам сурагым келип турат. Азыркы ушул кыргыздардын бала тарбиялоосунда чоң ата, чоң эне институту кандай? Мисалы, алардын орду кандай, анын идеалдуу мисалы түрү кандай болуш керек? Ошол дагы бир жолу ушул көрүнүш мени ишендирди. Менин апам өзү жомокчу. Көп элдик нарк насилди эртеден кечке сүйлөгөн киши эле. Аркамдан ээрчип алып айтчу эле. Тиги көл жакты карап алып дара тушатпагыда көл уялып калат деп айтчу. Түшүнбөйсүң деп, Кудай жарыкты кантип, көлдүн көзү барбы, кулагы барбы? Мен көл жакка даарат кылып атсам, көл кантип уялмак эле деп ойлочумун да. Кийин бул сөздөр башка маселе менен келип жетти да, башка түшүнүктөр менен келип жетти. Ошо апам көп наркты айтчу эле, салтты айтчу эле, мамилелерди айтчу эле, коомдук мамилелерди. Бирине көңүл буруп, бирине көңүл бурбай, кээде ушу апа качан токтойсуз деп алып сүйлөп атса качып кеткен күндөрүмдү бүгүн эстеп алып зырылдап отуруп, кабай ушу жерин ууп калбай депчи. Ошол менин атамды деле ушундай акын кылган, комузчу кылган апам болгон, мени да ушундай нарк насилге байлап өстүргөн апам болгон. Экөөбүз жашадык да. Мени төргө отургузуп коюп, өзү мага чай куйчу, чоң энем. Чайды сунуп, эркек тана гана муустайт малды, эркек тана гана үйдөн келип боосту, эркек баштайт деп. Мен кичинекей баланын небересимин. Мага ушундай мамиле кылганды. Чокчойтуп отургузуп койгон, мага чай берчү. Тескерисинче болуш керек эле да, чоң энеме чайды мен куюшум керек эле да. Мисалы үчүн да. Мына нарк, асылдуулук. Бир күн апам үйгө чогуп келсем, апам көң жыйып атыптыр. Анан кийин элдин балдарын карачы, элдин балдарынын баары киши болду, ата-энесине жардам берет. Сен далакта эртеден кечке ойнойсуң. Сени багам деп, сени карайм деп жадагасы ич көйнөгүмдө жок деп, көйнөгүн өйдө туруп койсо, ич көйнөгүнүн баары жамач экен. Кичинекей кезим, анан кийин
майрам болду. 7 ноябрь мага 1 сом берди, карындашыма 50 түйүн берди. Ал убакта бул аябай чоң акча. Аябай чоң акча. Мороженое, лимонад, коржик, каалагандан баарын алып жегендей акча да. Ошол эсимде калып калган экен, мен апамдын сөзү. Карындашын жетелеп алып дүкөнгө келип, дүкөндөн апама ич көйнөк бериңизчи деди. Дүкөнчү күлүп жиберди. Ай, жетпейт бул деп. Анан же карындашыма мороженое, коржик, лимонад алып береримди билбейм. Же ошо акчаны короткум келбей атат да, же ич көйнөккө жетпейт. Эмне кылам? Жолдо турсам апам кирсамын алганы дүкөнгө кирбей. Киргенде анан, ай эже, сиз кандай эмес? Элдин балдарынын баары майрамдап жүрүшөт. Кene көчөнү карачы, жакшы кийимдерин кийип алып, коржик, мороженое жеп атышат. Сенин балдарың сага ич көйнөк издеп жүрөт, дептир. Бабыш апам анан мени бир колуна алып, карындашын жетелеп анан Корумдудан Чолпон атага келдик. Чолпон атада жаңгыз бир дөңдү столовый бар эле. Кайсы бир айылдан, ошол райондун айылынан столовойго келип тамак жеп кайра барса, бул айыл үчүн окуя эле да. О, Шаршеке кече күнү Чолпон атага барып дөңдөн манты жеп келиптир деп. Да бир байкебиз кызуу жүрөт, Чолпон атага барып кызып келиптир деп. Дегеле бир айыл ичи үчүн чоң окуя болчу да. Анан апам экөөбүз Чолпон алып келип столдун баарын жайнатып салды. Мага костюм сатып берди. Узун эмдиги жылда кийесиң балам деп түрүп кийгизип койду. Шымымда узун түрүп кийгизип койду. Карындашым баштык көтөрчү эле ранец асынган сумка сатып берди. Столдун үстүнүн баарын жайнатып салды. Тамак жеп атабыз. Жанталашып. Колубуздун киринен мантыны майы менен кириминтип агып атат. Карасам мен апам ыйлап атат. Апам эмне болду десем эле. Өлүңдү көрөйүн, мен кара жерге кирейин. Ушу көң жыйнаганда тиякпай иш кылганда мен эмне жакшы ич көйнөк киймек белем. Ич көйнөк деген сандыкта жыйылып турат балам. Сен деген теги коштанын баласынан кыйынсың. Сен кир жуйсуң, шырда коесуң, камыр жууруйсуң деп апам колдору жарылып кетчү эле. Колу сууга тийбей, анан маңдайыма отуруп алып, мынча суу кой деп суу коям, мынча ун дейт унду кошом, анан апамдын маңдайында жана апамдын тапшырмаларын аткарчу элем. Шырдагын оюп берчү элем деп, чийип берчү өзүчү. Сен жакшы болосуң. Senin atan çarçın артқа тарайт dedi. Çoğ oynamay turdu. Senin apan da çarçın tüyüp жүрөт, kolunda kağızı var dedi. Sen ушундай кишилердин баласысың. Кишинин оюнда чачын артка тараган, юбка костюм кийип, анан чачын түйүп алган Кыргыздын кыз жигиттери өтө чоң бир даражадагы адамдар деп ойлосо, ошондой түшүнүгү бар го мага ошентип айтып атат да. Мени кечирип кой балам, мени кечир деп ыйлап атканда мен да чыдабай барып апамды кучактап мен ыйладым. Кири колу менен, май колу менен келип, карындашым менин жаңы шымымды келип, кучактап алып, үчөөбүз столовойдо ыйлап атабыз. Мен көтөрө албай кеттим ошол. Келечи убакта дегенде чыбыгын алып берчүмүн да. Сабап туруп ыйлап кой дегенде ыйлап койчумун да. Анан ошол апам аябай корктум да, сыйлайм деп корком. Ошо киши кечирим сураганда 14-тө мен жаш. Ошо сөздү көтөрө албай, анан апалап ыйлап ийдим да. Үчөөбүз анан столовойдо ыйлаганбыз. Мен өмүрүмдө мына ошо кишилер көп окуяларды башыбыздан өткөрдүк. Эми аны китеп кылып кийин жазыш керек го. Апам экөөбүздүн нарыктарыбызды, салттарыбызды. Агай, ошол өзүңүз кызыктуу айтып бердиңиз. Анан ошол чоң энеңиз айткан, ошо чачын артка тараган, чачын түйүп алган ата энеңиз тууралуу дагы кичине кеп козгой кетсеңиз. Ошол менин атамды дагы апам өзү жетелеп жүрүп чоңойткон. Кичинекей кезинде торпо издеп жүрүп, кадимки Манасчы Шапак Рысмендиев менен бала кезинде жолугуп калып, Манаска таасирленип, ана киши ошол атам Манасчы ошол менин устатым, биринчи устатым ошол Шапак Рысмендиев болгон деп атам айтып калат. А киши комуз черткен, төгү ырдаган, дастандарды айткан, анан кийинки кездерде манасчылыкты кесип кылып айткан киши болчу. 87 жашка чыгып кайтыш болду. Мана эмгек сиңирип
атамдын көбөрү, көп дастаны, көп өнөрү менин жүрөгүмдө. Так өзүндөй кылбасам да ошого окшоштуруп далалат кылып коем анда санда. Маданият тармагына кетпегенден кийин бир аз окушундап калдым. Апам болсо кыргыз эл мугалими, тилчи, адабиятчы. Бу кишинин жаңылыгы ошол сахна сабактары дегенди мектеп программасына кийирип, ошону ишке ашырган. Ошонун негизинде жанагы мамлекеттик сыйлыкты алган, кыргыз эл мугалими деген сыйлыкты алган, ушундай наамга ээ болгон. Биздин ошо наркыбызды, салтыбызды, dastanдарыбызды, манасты сабак берүүдү сахналаштырып, окуучулардан артисттерди даярдап коюп, бир класс, экинчи класска коюп, ошонусу менен ушу киши ушундай мугалим болгон. Азыр апам тирүү, көптөгөн китептерди жазып атат, Бурулчаны жазды, Мен көргөн өмүр дегенди жазды, Өкүнүч дегенди жазды. Көптөгөн драмалары бар, драматург. Анан бул кишилердин тарбиясы сөзсүз түрдө ошо кишилердей болгун келет экен, ошо кишилердей жазгың келет экен, ошо кишилердей бир өзүңдү алып жүргөндү үйрөнүшүң керек экен. Ошол булардын таасири да аябай болду. Эми сөздү жыйынтыктап, Марал радиосунун Марал көрөрмандарына кайрыларым, нарыктуулуу журт, ынтымактуу жүрөлүк, элде чубалынан алыстап тубалына биригери деген сөз бар. Бир туунун астында бололук. Бизге телевизион үгүп кетсин деп, тарыхын үгүп кетсин деп, ушул журт огонуп кетсин деп, бир дагы башка мамлекет кызыктар эмес. Өзүбүз гана өзүбүздү көтөрөбүз. Өзүнө гана ишенген киши ийгиликке жетет. Өзүбүз гана өзүбүз жаныбызды багабыз, элибизди гүлдөтөбүз дегеле жугумдуулугун арттырабыз дегендей, урматтуу журт, дайым ынтымакта бололук. Оозубуздан жакшы сөз чыксын, жакшы пикирлер айтылсын, жакшыбыз дейлик. Сөз өзү ошо эмнени ооз алсаң ошону аласың деп коет кыргызда. Деп ооз алганда эле жакшы сөз менен, жакшы тилек ылайык менен чыксак, биз жакшы болуп кетерибизге, жакшы болуп калдык. Кетерибизге дагы терең шарттар бар. Мына өлкөнүн жетекчилери дегеле коомчулук азыр баш көтөрүп, өлкөнүн өнүгүүсүнүн үстүндө үзгүлтүксүз иштеп атат. Барыңыздарга мен тынччылык каалайм, эң биринчи кезекте бакытты каалайм. Бакыт болгон жерде таалайда болот, ынтымакта болот. Дегеле бактыбыз башыбыздан ашкан даңазалуу журт бололук. Улуу нарыктуу журт бололук. Сизге чоң рахмат, агай, дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз ушинтип бизге убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Кадырман угармандар, жана бизди Facebook, Марал ТВ аркылуу көргөн көрүүчүлөр, ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов агай болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.